И только апам жүрөгү не физически жүрөгүнүн өтө кедей балам экөөбүз сүйүнүп түнү мен өзүм отура албаймын. Assalamu alaikum. Ece qandaysiz? Жақсыбы? Денсаулық жақсыбы? Жақсы отырасыздар? Bismillah. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Қандайсыз? Жақсысызбы? Жакшы Кудай шүгүр, рахмат. Жақсы. Үйлерде тынч па? Тынч Кудай шүгүр, баары жакшы. Алейкум ассалам. Жакшы Кудай шүгүр, өзүңүз. Баары жакшы, рахмат. Жақсы отырасыздарбы? Эже жақсысызбы? Амансызбы? өзүңөр жакшы иштер болуп Құдайға шүгір біз дағы. Аллаға шүгір. Рахмат. Кудай ыраазы болсун келгениңиздерге. Рахмат жоңшы зияраттап келип калдым сиздерди. Алланын кааласы менен, Алланын буйругу менен эми кичине бир маек кылсак. Кандай дейсиздер? Өзүңүз тааныштырып, өзүңүз бир четтен айтып бериңиз, а? биз эми 18 жыл болду ушул жерде отурганыбызга. Москва шаарында, Москванын ушул комнатада отурганыбызга. метро Люблино. Люблино, Братиславский. Ушул жакта балам быйыл 22-ге чыкты, 23-гө карады. Эми тагдырдын буйругу экен. Ушу эл катары жүгүрүп, бекин-бечек ойноп, эл балдар менен кубалашып ойноп, классташтар менен ушинтип так секирип ойнобой баспай калды балам. Бул деген Любой апанын жүрөгүнүн өтө И только апам жүрөгү не физически мени 24 часа 24 саат мени карайт. Түнү болсо түнү мен өзүм отура албаймын. Апам көмкөрмөн жатса, апа чалкатып койсун десем, апам чалкатып коет. Ошо 24 саат каждый день менен апам зайын таап алат. Эч кызылат болбоңуздар. Аллах таала жакшы көргөн пенделерине сыноо берет. Бунун артында чоң жакшылык, чоң ийгилик бул дүйнөдө болсо дагы акыретте күтүп турат иншалла. Эч кызылат болбоңуздар. Аллах таала ушундай сыноолор менен сынайт да бизди. Кудай буюрса, эже азыр Индия менен сүйлөштүңүздөр, а? Анан ушинтип биз деле эми Кыргызстанда жүрдүк, балам 4 жашка чейин Кыргызстанда жүрүп, андан кийин бияка келдик. Бу жерде отурганыбызга 18 жыл болуп калды. Ушул эле комнатада отурдук. Анан аяка бардык, бияка бардык, кулагыбыз уккан жерге бардык. Эми баягы больницаларга бардык. Ысык көлдөгү Ак суу деген илгерки союздун алдында все союзный экен санаторий. Аяка чейин бардык. Анан эле бир эле диагнозду коюп туруп алышты: спинально-мышечная атрофия второго типа деп, генетические заболевания, өтө редкий экен. Анан алыбыз куруп, айлабыз кетип, бирок жашоо деген өтө берет экен өзүнүн убунда. Баягынтип таң атып, кеч кирип жаш өтөт экен. Балам чоңоюп атат, мен улгайып атам. Үмүтүбүз өчүп эле калгандан жана Азамат Байматов деген келип, ошо Индияда лечениялар болуп атат экен деген, кайрадан үмүтүбүз кайрадан жанып, үмүт Болот экен да деп ба? Болот экен деп кадимкидей балам экөөбүз сүйүнүп ушундай кылат экенбиз дедик. Эми сүйүнгөн башка экен, возможность деген болот экен да, баягы баардык нерсени бул жарыкчылыкта эми кээде акча чечип калат экен. Ал жагынан алыбыз куруп калды, эмне кылсак дедик. Бирок Кудайга шүгүр, кайдыгер эл эч жок эмес экен. Ушундай кайрымдуу болушуп, алдарын жетишинче акча салгандар болду. Бирок биз топтогон айтылган сумманын толугу болбоду. 3/1 топтолуп туруп калдык да, анан убакыт өтүп атат, бала чоңоюп атат, баары бир шанс кетип атат дегендей да. Эртерээк чогулса, эртерээк барып точный диагнозун коюп обследовать этип, мен баягы врачтардын койгон анализдерине биз анча неме кылбайбыз да. Бул деген меники поздний ребенок деп коет экен, 30дан өткөндө төрөлгөн баланы. Анан кийин төрөлгөндө эле травма алып калган дейм да мен өзүмдүн неме. Баягындай сөз бар го, ууру бирөө күнмөн миң деп, ар нерседен ойлойм. Мен жокто бирөө жигит койдубу дейм, же эмне болду дейсиң. Эмнеден ушундай эле чырактай балам баспай калды да. Биринчи биз Индияга барганда обследование кылышат экен. Бизде полностью, андан кийин ошо аракта лечение кылат экен да. Көп айтышат, Россиядан попробовать кылып батыңарбы депчи леченияны. Бирок бу жерде
качествосы медицинаныкі Индияныкынан начарыраак экен и акчасы да кымбатыраак экен. Биз бээрдин больницаларында да жаттык, наоборот прогресс бою регресс болуп аркага кайтып кетти ойламчы. Ушундай экен бердечи. А так негизи менин ооруму ушундайды жакшы леченияланган жерлер бул Израиль менен Германия экен. Бирок ого акча топтойлу десек өтө көп акча кетет экен, дагы бир 10 жыл эле кетип калат да акча топтойбуз десек. А биздин убактыбыз азыр аз. Мен өзүм да 22 чыгып калдым. 23-24 чейин ушул лечениени алабыз керек экен, болбосо дальше сүйөктөр катып шанс кетип калат экен да. Ошон үчүн биз азыр ушу Индияга барып, Кудайдан тилеп ошол жердеги жакшы врачтар жолугуп калган. Ошо бир эле выход биз Индия болуп калды да. Басып кеткенге гарантия берет экен ал жакта? Биринчи обследовать этет экен. Анан текшерет болобу? Россияда Кыргызстанда чыкпады дең, а? Жок, андай болбоду. Анан кийин айлабыз бөлүп ушул жерде отуруп калдык да. Кыргызстанда үйүбүз жок. Неме кылбайм, мындай караганда бир жилой домдун астанасында эле отурабыз да баягы. Кудай деп эле Кудайга гана неме кылып, мындай эле эшик өздөрү темир эшикке кирип кетишет, канча кабат. Эми ушул Кудайга шүгүр. Ушул жерде үйүбүз бар экенине Кудайга шүгүр дейбиз. Ушул жерден балам окуду. Мугалимдер 11 жыл келип окутту, ушул эле үйгө келип, ушул эле комнатага келип. Биз бар болгону менен биз мындай деп отурабыз, кокустан проверка болуп, полиция же участковый же жителдерибиз мы не нуждаемся в ваших услугах деп калса, биздин берин айдай бериши мүмкүн. И бизде көчөдө калабыз да. Көчөдө калабыз. Булардын кашкабагын карап отурабыз, закондорун карап отурабыз. Какой-то бир моментте зачем мындай бала менен бир жерде отурасың, чык десе биз көчөдө калабыз да. Ошол Кудай Алла тооба кылып ушусуна карап отурабыз, бирок ошого карабай, балам баспаганына карабай, биз дагы алыбыздан жетишинче не сдавать атса деп аракет кылып, эмнеге күчүбүз жете турган болсо, эмнеге мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо ошону шансты кетирбей, балам Кудайга шүгүр 11 жыл мектепте окуду, аякта жакшы окуп, азыр университетте окуп атат. Şu alnın жеткен, өзүнүн күчү жеткен нерсени аткарып атат да. Бул мен ушу баспай калдым эле деп эле мүңкүрөп эле баягы беди. Ушу окуш оңой болбойт экен, алдагы колоссальный труд экен, эмгек экен, өзү бели калып, белдери мынтсе дагы ошо билим алайын. Мен дагы кичине колумдун алымын жетишинче элге кызмат кылайын деп бунун деле аракети бар. Биз аракет отурбай атабыз. Эми көп нерсе күчүң жетпей калат экен да, мына жалгыз бой эне болуп, бир эле өзүң баспаган бала менен бирөөнүн элинде чужой мусафир болуп отуруп, ошо кичине баары бир ден соолукка зыяны тиет экен, башкага тиет экен. Ошо бирок Кудайга шүгүр, элибиз бар экен. Мен ойлойм, кыргыз элин Алла Таалам бир башкача ширин данектен кылыптыр да, бир башкача бир касиеттүү данектен жаралгандай да, бир кыргыз эли. Мейирман, кайрымдуу, айдыгер эмес. Ушунчалык бизге келип ал-акыбал сурап, келип кабар алып, силерге окшогон балдар, Алла ыраазы болсун. Силерди чоңойткон ата-энеңерге чоң рахмат. Ошо ата-энеге рахмат алып берген бала өтө Кудайдын ыраазычылыгына ээ болгон бала деп ойлойм да. Ошо рахмат силерге ушундай келип. Жерде хадис кыстартып кеткен болсок, Сах Бухариде келген хадис, кимдин бир мүмкүнчүлүгүн чечкен болсо, Аллах Таала анын мүмкүнчүлүгүн чечет дейт. Ким ушундай бир колунда жок бейбашарларга жардам берген болсо, Аллах Таала бул дүйнө жана ахиретте анын жашоосуна жардам берет дейт да. Ошондуктан кыргыз элим чындыгында ушундай мейирбан, мээримдүү, ырайымдуу элбиз. Албетте ушул инсандын мүмкүнчүлүгүн чечүүгө баардыгыбыз кайдыгер карабасак, ушул инсанды бир катарыбызга кошуп, бирге эмгектешип, бирге динге кызмат кылышып, баардыгыбыз катарыбызда бирде динде пикирлешип жүргөн болсок, биз баарыңыздардан ушул нерсени суранып кетебиз. Иншалла буйруса, аракет кылабыз, Кудай буйруса, кыргыз элибизден айланса болот. Кудай кааласа сөзсүз түрдө жардам берет деген үмүттөбүз. Кыргызстанда деле байлар көп негизичи. Сразу деп бир адам эле кылып койсо болот мунчу. Кудай кааласа чыгып калар ошол инсан иншалла.
Биз дагы көп жылдан бери Москвадабыз. Ушул 2005-тен бери анча мынча келип турат элек. Ушул Осман Бүртүбаңызга келген сайын жан дүйнөбүз башкача болот да. Ушу мүмкүнчүлүк болсо өзүбүз эле жардам берип коебуз деп ушундай кыйрданат элек да, бирок бизде дагы бир аз мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошого кайдыгер кыргыз элибизге кайрылабыз. Келиңиздер, жардам бериңиздер. Бүт номерлерин өздөрүнүн номерин коебуз, өздөрүнүн карталарын коебуз. Осман энебизге ушул басып кетишине жардам себепчи болуңуздар сиздер дагы. Кудай кааласа басып кеткен ушул эл журтка мекенге кызмат кылган мыкты сонун жигит болот. Кудай буйрса мында илим бар, билим бар. Көптөн бери билебиз, жакшы окуйт, өнөрү көп, Кудай кааласа. Эже дагы акыркы күндөрү кичине бир аз кыйналып кетти. Эже ооруп атат. Азыр экөөлөр чогуу жашайт. Апамда сахарный диабет. Ошого келиңиздер туугандар. Кайдыгер болбой жардам берели баарыбыз. Көп түпүрсө көл болот дейт го. Келиңиздер, аябаңыздар жардамыңыздарды. Акча жагынан жардам бере алсаңыздар, анда ушул видеону болушунча группаларга бөлүшүп коңуздар. Баарыңыздан чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун.